Кутманды күнүңүздөр менен ардактуу радио каармандар, мына ошентип Салам медиасында кайрадан эле ачык микрофон уктуруусу жана алып баруучусу мен Улкан Дүйшөева. Баарыңыздарды 106.4 жыштыгы менен бирге болууга чакырабыз жана албетте биздин дал ушул программаны YouTube каналында түз эфирде көрсөңүздөр болот. Өзүңүздүн кызыккан суроолоруңуздарды биздин чатка калтырсаңыздар, албетте сиздерде толук мүмкүнчүлүк бар. Ал эми бүгүн сиздер менен сөз кыла турган тема татыктуу тарбиядан куржала калган же көчө балдарына айланган мигранттардын балдары тууралуу сөз кылабыз. Бул тууралуу атайын конокторду дагы чакырып отурабыз. Бирге маектешүү үчүн Баткен шаардык ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын жаш жетелектер менен иштөө инспекциясынын инспектору, милициянын кенже лейтенанты Насиров Руслан конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ошондой эле Айтпай Имаров Кызыл Топ атындагы орто мектебинин социалдык педагогу Гүлбара Иргешева эжекебиз. Кош келипсиз. Жана ошондой эле Айгүл Мадалиева Агата мектебинин социалдык педагогу. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кош келипсиздер студиябызга. Алгач биздин дал ушул программабыздын адаты сыяктуу эле салтка айлангандай бизге бир угармандар тараптан өзүнүн пикирин билдирген билдирүү келген экен. Угуп көрөлү, андан кийин дал ушул теманын алкагында сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Мен атым Арзымат, 15 жаштамын. Мен да ата-энем көпчүлүк сыяктуу тышкы миграцияда, башка шаарда, негедир акыр күндөрү жашоо мага кызыксыздай сезилип жатат. Турмушта баары жетиштүү болгону менен, мисалы чөнтөгүмдө акча, колумда кымбат баалуу телефон. Бирок бул нерсе мени бактылуу кыла алган жок. Зериккенден балдар менен көчөгө чыгабыз, чылым чегебиз. Телефондон ар кандай оюндарды ойнойбуз. Анын баары туура эмес кадам экенин билсем деле, өзүмдү башкарган эрким жетпей жатат. Демек, бул биздин угарманыбыздын айткан пикири мындай түшүнүктүү эле болду окшойт. Негизи бүгүнкү күндө бул эң эле көйгөйлүү маселе ушуда болуп жатат да. Мен тарбиядан куржала калган балдардын тагдыры алдыда кандай нерселер күтүп турат билбейбиз. Ошон үчүн эжекелер сиздерден баштасак деп турам. Негизи эле ушул сиздердин мектепте да ушул ата-энеси миграцияда жүргөн балдардын бүгүнкү күндө тартиби кандай болуп атат, тарбиясы кандай болуп атат, билими кандай болуп атат дегендей ошолор боюнча Айгүл айым сизден баштасак. Жакшы болот. Дагы бир жолу саламатсыздарбы баарыңыздарга? Салам айтам. Бүгүнкү күндө мигранттардын балдары, чет өлкөдө жүргөн, иштеп жүргөн ата-энелердин көпчүлүк балдары туугандарынын кароосунда калган азыр. Кээ бири тайыне тайтасынын, кээ бири алыс эжелеринин эле колунда калган. Биздин мектепте 44 мигранттын балдары окушат. Бүгүнкү күндө карантинге байланыштуу 4-өнүн ата-энеси келип, балдарын жанына келип отурат бүгүнкү күндө. Бар бир тарбия үйдө ата-эне бериш керек экен да, мектепте мугалимдер ата-энедей жеткиликтүү тарбия бере албайт экен. Билим берилет мектепте көбүнчө. Ошондуктан жана бала айткандай, ата-энеси камсыздап турса дагы бардык нерселерден баары бир кусалык деген бар экен. Ата-энесин сагынат, жана айткандай жаман жоруктарга барып калышы мүмкүн да. Ошонун алдын алуу иштери жүрүп келет мектепте. Ар дайым социалдык балдарды коргоо бөлүмү менен биргеликте, ИДНдер менен, шаардык билим берүү бөлүмү менен биргеликте биз дайым алдын алуу иштерин жүргүзүп келебиз. Үймө үй кыдырабыз биз. Ата-энесинин экөө тең миграцияда болсо, биз аларды дайыма мектепке учетко алып, көзөмөл кылып турабыз. Жардамдар, ар кандай жардамдар берилип турат бүгүнкү күндө. Чоң рахмат. Ал эми Баткен шаардык ички иштер башкармалыгы бул боюнча айрыкча ушул жаш жетелектер менен иштөө бөлүмүндө иштейт экенсиз. Негизи эле мектептер менен иштөөдө кандай иштерди алып барып атасыздар? Бүгүнкү күндө фактылар барбы? Негизи ушул көчө балдарына айланган балдар же болбосо ушул тартиби жактан сиздерге түшкөн маалыматтар катталганбы дегендей. Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Биз сиздин берген сурооңузга азыркы күндө Баткен шаарында кылмыш кылып катталган балдар жок азыркы учурда. Бирок биз дайым балдарды коргоо бөлүмдөрүнүн адистери жана мектептин соцпедагогтору менен биргеликте ар ай сайын ушул жаш балдардын кылмыштуулукка барбоосу үчүн алдын алуу профилактикалык рейдтерди уюштуруп турабыз. Мугалимдер менен дайым тыгыз байланыштабыз. Абдан жакшы. Бизде ардактуу радио каармандар, бул программа Сорус Кыргызстан фондусунун демилгеси менен даярдалды. Жана эфирде айтылган
ой пикир албетте фонддун көз карашын чагылдырбайт экенин эсиңиздерге сала кетели. Эгерде сизде кызыккан суроолор болсо 0771 69 05 69 сандарын терип коңгуроо кылсаңыз болот, же болбосо бизге смс билдирүүдө WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Ал эми биз болсо маегибизди уланта берели. Биздин бүгүнкү темабыз сатыктуу тарбиядан куржала калган, көчө балдарына айланган мигранттардын балдары туурасында болуп жатат. Гүлбара айым, айтсаңыз, ушул сиздердин мектепте дагы ушул эле көйгөй болуш керек. Бүгүнкү күндө мигранттардын балдары негизи баягы айтып коет го, тарбия бул мектептен депчи, анан мектептен эле берген бул бир аз оор болуп болуш керек, ата эненин орду башка дегендей. Ошол бүгүнкү күндө ошол баягы өзгөчө кырдаалга жеткен, куракка жеткен учурда сөзсүз түрдө баардык эле бала чылым чегип, тамеки тартып, ар кандай жаман жоруктарга азгырылышы мүмкүн. Ошол эле учурда азыр эле биздин угарманыбыз айтып өткөндөй, интернетке алаксышы мүмкүн, окуу, билим, тарбия жактан артта калышы мүмкүн. Бул боюнча сиздерде кандай иш аракеттер болуп атат? Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Анда эмесе биз мектептер дагы окуу жылы башталганда эле атайын ушу социалдык балдардын социалдык абалын изилдеп чыгабыз. Булардын катарында ата энеси экөө тең миграцияда жүргөн, жана ата энеси бирөө миграцияда, бирөө ата энесинин же энесинин же атасынын колунда калган балдар деп изилдеп тактап чыкканбыз. Булар боюнча биздин мектепте 92 окуучунун бирден ата энеси миграцияда, бирөөсү өз карамагында карашаттар. Ал эми алардын ичинен 15 окуучубуз ата энеси экөө тең миграцияга кеткен балдар. Булар боюнча биз мектепте атайын соцпедагог идеен менен биргеликте атайын ата энелер келишимин түзүп, бала кимдин колунда калды, тайыны тайтасынын колунда, тагасынын колунда, мына ошол окуучуларга барып туруп ай сайын рейд жүргүзүп турабыз. Бул балдар кандай шартта окуп жатышаттар, кандай жүрөт. Негизи бала өзү тарбия үйдөн башталат дегендей, баланын тартибин сөзсүз түрдө ошол мугалимдер менен биргеликте үйдө ата эне эң биринчи көзөмөлгө алып туруш керек дейбиз. Өзгөчө азыркы кырдаалда, азыркы мезгилде азыр балдар баардыгы ата энелер менен биргеликте ошол карантин учурунда үйдө болуп атышаттар, үйдө окуп атышаттар. Ошондуктан ата эне менен тыгыз байланышта болуш керек. Анан ушул ата энеси экөө тең миграциядагы окуучуларды биз үй рейдине барганда алар менен ошол миграция ата энелер менен сүйлөшүү жүргүзүп, телефон аркылуу да сүйлөшүп, баланын жүрүш туруш тартибини карап көзөмөлдөп турабыз бул боюнча. Абдан жакшы. Демек, бүгүнкү күндө биздин шаарыбызда ушундай кылмыштуулукка болбой эле койсун, кылмыштуулукка аттанган же болбосо ушундай жоруктар менен катталгандар шаарда жок экен. Бирок ушул эң бир көйгөйгө айланган балдардын, көчө балдарына айланганы, тарбиядан куржала калганы, бул эң бир көйгөйлүү маселе болуп атат да бүгүнкү күндө. Дал ушул балдар менен иштөөдө, мисалы үчүн, алардын өздөрүнө жеке рейд кылып үйлөрүнө барасыздар, бирок ал балдардын жан дүйнөсүн кантип ачып, канткенде алар менен жакшы бир кандай десек, кадимки мисалы башка бир үлгүлүү деп коелу, үлгүлүү окуучулардын катарына кошуу үчүн кандай аракеттерди көрүп атасыздар? Мисалы, оңойго турбаса керек, ар бир баланын өзүнүн ар кандай кыял жоругу болот демекчимин да. Туура айтасыңар. Ар бир баланын психологиясы ар түрдүү болот. Ошо биз мугалимдер, тем более соцпедагогдор ар бир баланын психологиясына жараша мамиле жасайбыз. Кээ бир балдар аябай сезимтал болушат. Ата энем ушу Москвада эле деп аябай чүнчүп кеткен балдар бар. Биз аларга колдоо көрсөтөбүз. Аябай көңүлүн көтөрө турган мектептеги иш-чаралар, көңүл ачуучу иш-чараларга тартабыз, кружокторго тартабыз. Биздин колубуздан келген ушул да. Анан ата энелер менен Москвадан сүйлөштүрүп, ушундай колубуздан келген жардамдарды көрсөтөбүз. Анан кээ бир балдар бар, уже көнүп калган тайына тайтасына, телефон бар, баардык камсыздалган баардык нерсе менен. Анан бар бир эми ичинде ата энени сагынуу деген бар бир. Биз көптөн бери иштеп, кайсы баланын көйгөйү кандай сүйлөшкөндө эле байкалат да. Ошон үчүн ушу баягы ушундай бир эме чыкса, көзөмөл баягы камкордук алуу боюнчачы, атасы же апасы бирөөсү калып, камкордукка алып, же болбосо бир тууганына таштаса камкордукка берип, опекунство алып эме кылса жакшы болот эле да. Анан атасы эки ата энесинен кетсе, кандайдыр бир штраф дегендер төлөнсө, ошондо бир чечилсе керек дейм да, ушул көйгөйлөр. Демек, сиздерде бир аз кыйынчылыктар болуп атат, ушул балдарды тарбиялаганда сөзсүз түрдө ата эненин орду башка деген ойду айткыңыз келип турат да. Ушул
алардын мисалы үчүн чогулуштарга чакырганда алардын ата энеси жок болуп калса, көп учурда ошол азыркы учурда камкордукка документалдуу түрдө катталбаса дагы ошол эле таштап кеткен жакын тууганы сөзсүз түрдө барып катышып алардын көйгөйүн чечкен учурлар болобу, же дайыма эле алар тараптан мындай эч ким көзөмөлгө албайт, мектепке барбайт дегендей бир тескери эме көбүрөөкпү? Жок, эгер тайыны тайтасына калган болсо сөзсүз түрдө чогулуштарга катышат. Китеп жетишпесе биз айтабыз, китептерин алып берет. Мектептеги себеби баягы арыз жазганда, эме кылганда жазган да, мен мектепте баардык мына катышам, бүт кийимин карайм, ден соолугуна карайм деп эме жазып берген да. Ошон үчүн андай нерселерге катышат, баардык камсыздап берет да. Бирок кошумча айтып кетсем, ушул боюнча ушул миграцияда балдарын тактаганда азыркы онлайн түрүндө окутууда бизде эки окуучу да үй шартын карап чыктык. Телевизорлору жоктугунан мектептен ата эналарга жардам кылып телевизорду берип турдук, ошону көрүп атышаттар. Андан кийин класс жетекчилер булар менен тыгыз байланышта. Ар дайым окуучулар менен сүйлөшүп турабыз. Андан эки мугалимибиз ошол өзүнүн классындагы ошол атайын өз жандарынан бирдиктерин салып бериштилер, телефондордон толукташып. Бул дагы ошол болуп жатат мектептен. Бул дагы ошол миграциядагылардын балдары. Миграциядагы балдарга берилет. Бизге ушул жарандардан дагы бирөө айтып өттү эле да. Бүгүнкү күндө ушул онлайн түрүндө балдарга билим берүү өтө оор болуп атат депчи, дистанттык түрдө окутуу кыйын болуп атат. Атайын ошол күн сайын бөлүнгөн, интернетке бөлүнгөн мегабайтты алар кино көрүп же башка нерселер көрүп иштетип коюп, сабакка катышпагандар көп депчи. Бул тууралуу сиздерде да көйгөйлөр болуп атабы? Же толук катышып атабы, баары жакшыбы? Жок, болуп атат. Андай көйгөйлөр толтур эле. Айрыкча жаш ата энелер, жаш эме болсо үйдө, жаш ата энелер болуп, же болбосо миграция келинди жеңелери болсо жардам берип атат, эжелери болсо. Анан жаш өткөн тайыны тайталар аябай кыйналып атат да. Алар же түшүнбөстөн телефонду түшүнбөй табыз сабаңарга деп, ошо жаш өткөн тайыны тайталардан ушундай эме болуп атат. Анан үйдө жаштар болсо, келин же болсо тагасы болсо жардам берип атышат. Бар андай көйгөйлөр. Жакшы экен. Сөзсүз эле биз баягы кылмыш катталганда аракет кылбастан алдын алып, мисалы үчүн балдарга ошол эле сиздер мисалы көчөдө ар кандай тарбиясыз балдарга мисалы үчүн учурап кала турган болсоңуздар, аларга кандай багыт бересиздер, же болбосо бүгүнкү күндө биз баардык эле балдарды азыр аябай жакшы деп айта албайбыз да. Себеби азыр эле бир угарманыбыз бизге далилдеп өтүп өттү. Ошол зеркинин көчөгө чыгабыз деп бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүш болуш керек. Сиздерде дагы ошол түнү мисалы үчүн көчөгө рейдтерге чыккан учурларыңыздар болобу деген суроо берип келип турат. Ооба, бизде да ар ай сайын түнкү рейдтерге чыгып турабыз. Мен бул миграцияда жүргөн ата энелерге кайрылып кетет элем. Бул миграцияда жүргөн ата энелер эгер миграцияга чыгып бара жаткан учурда бир өзүнүн же атасынын же энесинин колунан калтыра турган болсо, камкордукка алып анан миграцияга чыгып кетсе жакшы болот. Себеби үй бүлө жана балдардын коргоо бөлүмдөрү менен биргеликте биз ар 6 ай сайын ошол камкордукка алган адамды барып биз текшерип турабыз, алардынчы бала кандай тарбияланып атат. Ошол учурлар боюнча мен ушул ата энелерге кайрылып кетет элем. Камкордукка алып койсо балага жакшы болот. Абдан жакшы. Бизде мисалы мен ушул Орусияда Москва шаарында ата энеси башка шаарда иштеп, ал жакта деле балдарын эми кыргыз эле жарандары, бирок кыргыз эле адамдар, бирок Москванын Орусиянын жарандыгын алган адамдар да. Анан ошондой карыган ата энесине таштап, алар башка шаарга, Кореяга иштеген кетишкенде атайын ушинтип текшерип келип турушат да, ай сайын келип, даже муздаткычына чейин карап, алардын жей турган тамактары дагы жетиштүүбү, алардын тарбиясы, окуусу, бар нерсе көзөмөлдөнүп турат экен да. Ошо бизде бүгүнкү күндө ошондой нерсеге жетишпесек дагы, бирок көзөмөл болуу үчүн сөзсүз түрдө камкордукка алуу зарылдыгы бар болуп атат да бул жерде. Эгерде камкордукка алынбаса, анда бала жоопкерчиликсиз, караган жакындары дагы бир аз жоопкерчиликтен алысыраак болуп калып атат да. Демек мына ушундай көйгөй. Ардактуу радио угармандар, ачык микрофон уктуруусу түз эфирде уланууда. 106.4 жыштыгы менен бирге болуңуздар жана бизге коңгуроо кылсаңыздар болот. 0771 69 05 69 сандарын терип, же болбосо билдирүү калтырсаңыздар болот. YouTube каналыбыздан бизде бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнөнүн кайсыл бурчунда болбосун, ар бир эле мигранттардын ата энелери болобу, балдары болобу, жалпы эле угармандар көргөнгө толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Дал ушул көйгөйдү чечүү үчүн биз бүгүн
атайын адистерди чакырып маек куруп жатабыз. Бүгүнкү биздин темабыз дагы бир кайтала кетейин. Татыктуу тарбиядан куржалак калган же болбосо көчө балдарына айланган балдардын окуялары тууралуу сөз кылуудабыз. Негизи ушул балдардын азыр айтып атабыз да, мындай түшүндүрүштөрүн кылып атабыз же болбосо бүгүнкү күндө балдардын көйгөйү мындай болуп атат деп. Бирок эртеңки келечегин кандай элестетесиздер? Дал ушул балдардын азыр татыктуу тарбиядан өз учурунда куру калган баланын тагдыры алдыдагы эмнени күтсө болот? Балдардын келечегин биз ошол өзгөчө айтар элем. Мен ата эне миграция балдар ата энелердин жоопкерчилигин көтөрүү керек да. Көбүрөөк. Ошол ата энелер миграция барышкандан кийин жок дегенде булар бир кетишкенде, мисалы үчүн 1-класста балдарыбыздан билсек, башталгыч класста кетсе, ошонун менен 5-6 жылда келген ата энелер барчы. Бул учурда балдардын кураган ошолордон жок дегенде ата энелер 1 жылда бир келип балдарына келип турса дегендер болуп турса дейбиз. Же болбосо экөөтөн кеткен ата эненин бирөөсү калыш керек. Жана калганда ошол чоң эне чоң атасынын колунда калат бул балдар. Мына ошондо алардын окуусуна көзөмөл берип туруш керек да. Айгүл эже ошол эле балдардын мээримден, тарбиядан куржалак калган балдардын тагдыры жөнүндө алдыда сизди эмне кооптондурат? Албетте балдарды биз баардык мигранттардын балдарын баардыгы эле биз көчөгө чыгып кетет же бир келечекте бир тартипсиз балдар, хулиган, кылмышкер деп айта албайбыз. Биз мектепте биз бүтүргөн ушул кичинекей кезинен эле миграцияда жүрүп ошол жакта турмуш куруп кеткен ата энелер бар, биз көрүлө жүргөн. Анан биз мектептен окууну бүткөндө чыгат, анан ошол балдардын келечегин карап көрдүк. Жакшы эле үй турмуш куруп кеткен балдар да болду. Анан албетте хулиган болуп, кылмышкер болду деген балдарды айта албайм. Эми алдын алуу тарбиялык эмелерди мектеп тарабынан, үйдөн көбүрөөк айтылып турса, мен ойлойм алардын келечегине жакшы эле болот деп ойлойм. Бизде бир суроо келген экен, саламатсыздарбы? Тамеки тарткан балдарды кантип таштатасыздар дейт. Эми буга жасаган кадамдарыңыздар эмне болуп атат? Кантип кайтарасыздар бул жолдо? Биз мектепте ар кандай иш-чараларды өткөрөбүз, видеороликтерди көрсөтөбүз, тамекинин канчалык зыяндуулугун. Айтат кээ биримдер, атам чегет, таятам чегет дейт да. Биз айтабыз, алар илгери тамекинин зыяндуулугун билбей эле уже организмине сиңирип алган, алар түшүнбөй. А силер кандай зыян, эмнеден жасалгандыгын, канчалык организмди өлтүргөнүн билип атпайсыңарбы? Билип туруп силер эми ушуну чегесиңерби десек, анан деп балдардын көбү ынанып, мектепти бүткөнчө биз байкай албайбыз да, ошол балдарда мындай тамеки эмек деп көзөмөлдөйт экенсиң дейм соцпедагог. Биз дагы булар боюнча ошол тамеки чегүү боюнча атайын мектептерде мужсовет, женсовет мугалимдерди шайлаганбыз. Алар менен биргеликте биз соцпедагогдор биргеликте иштешебиз. Анан медиктерди чакырабыз. Ошол тамекинин зыяндуулук жактарын слайдтардан көрсөтүп, мына ошолордун балдарга тез таасирин көрсөтүп турабыз. Балдарга айтып, анан парламентте балдарыбыз бар, ошол парламенттеги балдар дагы сүйлөшүп, көбүнчө мужсоветтерди чогулуштарга салып, зыяндуулук жактары менен чечмелеп турабыз. Мектепте ич-чара рейд жүргүзөбүз да. Чоң класстын балдары рейд жүргүзөбүз. Тамеки чегүү боюнча мен дагы бир-эки ооз сүйлөп койсом. Сөз түрдө. Бул жаш чет электер эгер биз тамеки чеккен учурлардын кармаган учур болсо, эгер мисалы 16 жаштан өткөн болсо, бул биз Бузулар кодекси, Кыргыз Республикасынын Бузулар кодексинин негизинде бул ошол ата энесиге протокол түзүп беребиз. Эгер 16 жаштан өткөн 17 жашка толгон болсо, ал баланын өзүнө түзүлөт. 53-бир негизинде протокол түзүлөт. Демек, мына ушул протоколдун негизинде азыркы күндө жакшы иштерди аракет кылып аткарып атасыздар. Абдан жакшы. Бизде дагы бир суроо бар экен, саламатсыздарбы? Сиздер менен кантип байланышсак болот дейт. Мен дагы бир эскерте кетейин. Биздин бул соцпедагогдор кайсыл мектептерин десеңиз, Айтпай Имаров Кызыл Топ атындагы орто мектебинин соцпедагогу Гүлбара Эргешева бизде конокто, жана Агата мектебинин соцпедагогу Айгүл Мадалиева эжекелер. Мен ойлойм, сиздер бардык эле угармандар менен байланышканга мүмкүнчүлүгүңүздөр болуп болуш керек. Эгерде кимдир бирөө кеңеш сурап чала турган болсо, өзүңүздөрдүн жакшы бир маалыматыңыздарды, багытыңыздарды колдон келишинче берип кетесиздер деген ишеничтебиз. Анда биздин да убактыбыз аяктап калды. Сиздерге эркин микрофон, жалпы биздин угармандарга, ошол эле мигранттардын ата энелерине өзүңүздөрдүн жыйынтыктоочу сөзүңүздөрдү айтып алсаңыздар болот. Анда эмесе мен жалпы эле кыргыз элиме, ошондой эле миграцияда жүргөн ата энелериме кайрылып кетем. Дайым азыркы учурда, азыркы кырдаалда ата энелер балдарыбыз менен биргеликте чогуу болойлу.
Балдар биздин келечегибиз, балдарыбыздын ден соолуктары чың болсун, окууларына ийгилик каалайм. Мен да ушул кайрылып кетет элем. Азыр карантин учурунда балдар аябай колдоого муктаж, колдоого, баягы сабактарына аябай жардамга муктаж болуп турат да балдар. Ошо түшүнүү менен, сабырдуулук менен балдарга жардам берип, мугалимдер менен тыгыз байланышта болуп, ушул кырдаалдан чыкканча, мектеп ачылганча ушул сабырдуу болуп, ден соолук каалайм баардыгыңыздарга. Чоң рахмат. Мен дагы ушул жалпы ата энелерге кайрылып кетет элем. Азыркы учурда окуучулар бул онлайн түрүндө окуу болуп жатканына байланыштуу окуучулар ата энелердин кармагында. Ошондуктан ата энелер балдарыңыздарга көңүл кош мамиле кылбай, ушул балдарды жакшыраак контроль кылсаңыздар, ушундай жаман нерселер болбойт деп ойлойм. Демек бүгүнкү күндө мектепте эмес, көбүнчөсү ата эненин колунда болгон үчүн ата энелер көбүрөөк көзөмөлдөсө деген ойду айткыңыздар келип турат. Силерге чоң рахмат. Бизге өзүңүздөрдүн аз болсо да убактыңыздарды бөлүп келип, ушул угармандар менен байланышта өзүңүздөрдүн пикирлериңиздерди билдиргениңиздер үчүн. Ардактуу радио угармандар, бул ачык микрофон уктуруусу жана биздин бүгүнкү темабыз татыктуу тарбиядан куржала калган, жекөчө балдарына айланган мигранттардын балдары жөнүндө сөз кылдык. Бул программа Сорос Кыргызстан фондунун демилгеси менен даярдалды жана эфирде айтылган ой пикир фонддун көз карашын чагылдырбайт. Аты жөнүм Улкан Дүйшөева, биз менен бирге калыңыздар. Салам медиасы өз уктурууларын улантат.